Assalamu алейкум, ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырман мекендештер. Бишкек шаарынан сатыла турган, даяр киреше берип турган квартираны көрсөтмөкчүбүз. Андыктан дареке көңүл буруңуздар. Бул Ден Саяпина көчөсү, Бишкек шаары шлагбаумунан эгерде Кудай берген базар тарапка келатканыңыздарда, оң жакта ушул Кочевник деген кафенин маңдайынан Мясороша көчөсү менен сиздер 200 метр жүрсөңүздөр, сол жак бетте Бодрость деген баня бар. Ошол банянын маңдайы менен Чугуевский переулок менен сиздер киресиздер. Туугандар, азыр эле көрсөткөн дарек менен сиздер Бодрость банясы менен сиздер күн батышты карап Чугуевский переулокко киресиздер. Киргенде эле 100 метр өтсөңүздөр, ушул оң жак бетинде ушул үйдү көрөсүздөр. Бул жерде азыр квартира жайланыптыр. Ээсинин айтуусу боюнча 4 квартирант жашайт дейт, башкача айтканда 4 семья. Айтсаңыз, бул жерде жердин участогу канча сотук азыр? Жердин участогу общий. Ичине кирип сүйлөшө берели, жүрүңүздөр. Общий участок 2 сотук. 2 сотук, Могул курулуш канча квадрат метр ичинде? 70 квадрат. 70 квадрат метр. 70 квадрат. Жакшы. Бул дагы өзүнчө 3 квартира салынган, мындай болчу. Бул биринчи квартира, 2, 3-чү. Туштагы квартира бул канча комнат дедиңиз? Туштагы 3 комнат, ал чогуу эле да, бирок 3 комнат өзүнчө бир чоң семьяга берилген да. Түшүнүктүү. Өзүнчө бир семьялар жашайт, бөлүнүп. Бул жакта азыр туугандар дарбазадан киргенде сол жакта ушул 3 квартира жана 4-чү квартира чогуу ушул жерде даратканасы жайланышкан экен. Биз мо биринчи квартираны кирип татып көрсөтө берели, Биякта биринчи комнатаны көрөбүздөр. Биякта азыр биякта киши жашайт, ошон үчүн. Киши жашайт, Айтсаңыз, бул квартиранттар могул азыр бир комнаттагы экен, бир комнаттагы квартира экен. Бул жердеги квартиранттар ушул биринчи, экинчи, үчүнчү квартиралар бир комнаттан канчадан төлөйт айына? Булар могу 3 комната өзүнчө 3,5дан төлөйт да. 3,5 миңден төлөйт. Размерлери кандай бул жер? Булар 3,5га 3,5 комната. 3,5га 3,5. Булар окшош 3,5га 3,5. Үчөө 3,5. Төрүндө кандай? Төрүндө болсо ушундай болгон дагы бир комната бар. Андан кийин зал бар. Общий канча комната төрүндө? Төрүндө 2 комната плюс эме бар. Душ, кухня отдельно. Кухня бар. 3-чү комната кухня болуп кетет, андан кийин душ өзүнчө болуп кетет, анан прихожка бар. Сиз планировкасын бир чийиптирсиз, ошону көрсөтсөңүз. Планировканы бир көрүп койсоңор болот, мындай да колго чийип койдук. Так, мына азыр биз дарбазадан кирген жер экен. Бул дараткана болду. Бул жер биринчи комната, 2, 3-чү комната. Ошондо бул комнатага кириш жагы бул уже могул отдельный 3 комната болуп калат экен ошондо, кухнясы менен. Бул двор. Ошондо суу биздики бул жерден чыгып калат экен туугандар. Общий суу ушу кородон да чыгат, анан үйдүн ичинде да бар. Үйдүн ичинде да чыгат, Душу бар. Бул жерге канча машина батат? Берге 3-4 машина батат? 2 машина кенен батат да, анан 3 машина мындай тырылып калат бир аз, 3 машина деле батат да. Анда биз бул жердеги квартиранттарыңызды жок деп айттыңыз, булар жумушта дедиңиз. Анда биз могул ачык квартираларды тартып коелу. Туугандарга белгилүү мындай билсин канча квадрат. Бул жерде азыр квартиранттар жашап атат, ошондойбу? Жашап атат, азыр жашап атат. Жакшы. Семья көчүп келген. Туугандар, киргенде эле оң жагында душевой жайланыптыр, жанында кладовка. Бул жагында кухня. Кухня жайланган. Мына киргенде эле ушундай. Кухня бул жерде аристон ысык суу чыгат экен. Размери биягы узуну 4, биягы 2,5 да. 4га 2,5. Газ киргенби? Газ кирген. Газ кирген, природный газ бар. Суу, свет. Карточка менен төлөнгөн газ да арзан эле. Арзан эле. Мына туугандар көрүп турасыздар. Бул жер 3гө 4 болгон кухня экен. Бул кухнядан чыкканыбызда эле сол жака жанакы эмеде кагазда чертежин көрсөткөндөй бул жер 4 жана чоң комната ушул да. Чоң комната. Бул ошондо чогуу болуп атат туштагы квартира. Бул жагында ошол жанакы 4гө 4 комната экен бул жер, Жок, бул ушул комната 4гө 4. Бул 4. Бул жагы 3,5га 3,5 да. 3,5га 3,5 кичирээк комната бар экен, Туугандар, ушул эле комнатага кирдик. Киргенде мына ички комната экен, бул жерде детский кроваттар бар экен. Ушул жана 3,5га 3,5 деген комнатаңыз туурабы? 3,5га 3,5. Жакшы. 2 терезеси менен, жарык терезеси менен. Күн тиет бул комнаталарга. Күн тиет. Жакшы, анда биз сыртка чыгалы. Туугандар, биз ушинтип ичине көрсөткөнгө аракет кылдык. Адилет байке, бул айтсаңыз, бул сыртында утеплениясы кандай болгон? Неден салынган там? Утепление берде, утепление болгондо бул эме да, чийки кирпичтен салынган. Чийки кирпичтен салынган, жылуу да. Бир кирпичпи, 1,5 кирпич. 1,5 кирпич. 1,5 кирпич. Жакшы.
Отоплениясы кандай жылуу? Отопление жок. Отоплениясы жок. Электрический эле. Бирок могу 3,5 комнаталар обогревательге жакшы эле жылса керек. Ооба, бул көп жылдан Свет. бери, бул көп жылдан бери берилет. Жашап келип, жашап эле келет. Эч арызданган эмелери жок, Андай жок. Жакшы. Анан оплаталарды квартиранттар кандай берет? Азыр сиз эми сатсаңыз ушул квартиранттар менен чогуу өткөрүп бересиз да? Ооба, берди эми алган киши мындай өзү деле жашаса болот, бизнес катары деле колдонсо болот. Ар бири 3,5 берет. Бери азыр данный момент 18,5 миң чистый доходта. Свет отдельно счетчиктерди тартып койсоңуздар болот. Ана ар биринде счетчиктер отдельный экен. Светтерин өздөрү төлөйт. Общий чек бир келет. Общий чек Кийин бөлүнөт киловатт менен, булар ар бири канча жакса өздөрүнү төлөп коет. Жакшы. Адлет байке айтсаңыз, мына суу чыгып турбайбы? Ушунан бери бир кичинекей чакан бир 2 комнат, 3 комнат баня салса болобу? Баня салса болот, могу жерге баня салса болот. Ошондо деле бир машинелик место болот. Негизи квартиранттарда көбүнчө машинасы барлар деле бар, машинасы жоктор деле бар, бирок ушул жерге баня салса болот дейт. Эми кийинчерээк ким бир жакшыраак бир реставрация кылып, дагы бир кошумча бир курулуштарды берге куруп, баняларды курса болот экен. Туугандар, биз видеону жыйынтыктайлы. Дагы кызыккан суроолоруңуздар болсо, экрандагы номерлерге чалып, ээси менен байланышасыздар. Баасын канча деп атасыз? Баасын 22 деп атам да. 22 миң доллар. Мындай нормальный эле баа да, 22. Жакшы эле баа, Центр биягында мектеп бар, 50 мектеп жаныбызда, берде милицейский школа бар. Почта бар экен, Почта бар, жаныбызда баня бар. Центр да, почти. Детский садиктер. Детский садик бар, жаныбызда 2 садик бар. Трассага примерно канча метр? Азыр могу Бодрес деген банядан ылдый Бул где-то. если үйдөн чыксак, Бодорес могу Мисарошага бир 50-60 метр Мисарошага. Анан Андан кийин бурулуп эле Чүй проспекти көздөй бассаңыздар, Чүй проспекти бассаңыздар бир 200 метрден эле Чүй проспект. Асфальт чоң көчөгө чыгып калат деңиз, Маршруткалар бияка келеби? Мисарош азыр асфальт басылып атат, жаңы жазалып атат. Мисароша буюрса полный асфальт болот. Жакшы. Анда биз сыртка чыкканча маршрутка өтөт могу жерден. Бодрестен өтөбү, ушул жер? 166 прямой өтөт, ошол жерден өтөт да. Жакшы экен. Шаарга бир маршрутка менен 5 мүнөттө кирип барат деңиз, Ош базарга жакын. Чүй менен түп түз кетет 166, Туңгучка чейин кетип турган. Жакшы. Туугандар, ким кызыгып аткан болсо, учурда ушундай бир даяр бизнести сатып алам дегендер болсо, ошондо учурда кирешесин 18 миң деп айттыңыз, Ошондо суу светтерин өздөрү төлөшөт бул жакта. Же суусун өзүңүз төлөйсүзбү? Жок, суу менен мусорду биз өзүбүз төлөйбүз. Светтерин өздөрү төлөйт. Жакшы, туугандар, экрандагы номерлерге байланышып, бул байке менен сүйлөшүңүздөр, биз видеону жыйынтыктайлы.